Балдар, саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Үйдө ата-энеңерге жардам берип, алар менен биргеликте үй жумуштарын аткарып, сабактарыңарды чогуу жасап, көңүлдүү күндөрдү көбүрөөк өткөргүлө. Албетте, сөзсүз түрдө койгон максаттарыңарга жетүү үчүн аракеттерди көп жасагыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сын атоочтун даражалары. Сабагыбыздын максаты сын атоочтун даражалары тууралуу билүү, жай даража тууралуу маалымат алуу, сөзсүз түрдө аракетчил болууга аракет жасоо. Биз бүгүнкү сабакта жалпы түрүнөн даражалар менен таанышабыз. Сын атоочтун 4 даражасы бар экен. Бул жай даража, салыштырма даража, күчөтмө даража жана басаңдатма даража. Анда биз жай даражага токтолсок. Жай даража бул заттын белгисин, кандай нормада экендигин билгизип, уңгуу түрүндөгү сапаттык сын атоочтор аркылуу жасалат. Башкача айтканда, жөнөкөй сын атоочтор менен берилет. Мисалы, бул кызыл алма деген сөздө жай даражада гана кызыл алма экендигин билдик. Салыштырма даражага келип токтолсок, бул заттагы бир эле белги экинчи заттын белгиси менен салыштырылат. Салыштыруу чыгыш жөндөмүсүнүн дан жана ырак мүчөлөрү аркылуу берилет. Балдар, өзүңөр байкап тургандай эле, бул жерде салыштыруу жүрөт. Мисалы, биринчи китеп экинчи китепке караганда чоңураак. Бул жердеги салыштыруучу сөз чоңураак деген сөз болду. Анда күчөтмө даражага келсек, заттардын сын сыпатын күчөтүп өтө жогору же төмөн экендигин көрсөтөт да, эң, өтө, абдан, чымкый деген жана ушул сыяктуу күчөткүч сөздөр менен берилет экен. Бул жерден өзүңөр байкагандай эле күчөтмө даражада дагы заттын сынын күчөтүп, дааналап көрсөтүп берет экен. Мисалы, бул балмуздак абдан таптаттуу экендигин болсок, бул жерден абдан таптаттуу деген сөз күчөтмө даражада колдонулду. Басаңдатма даража. Бул заттагы белгинин нормалдуу белгиге жете бербегендигин же анын басаңдатылып айтылышын билдирет. Ыш, кыл, ылжым, ылжың, гыч, гылт жана башка мүчөлөр аркылуу. Жалпылап айтканда, басаңдатма даража бир кайсы бир заттагы өңдүн, түстүн, даамдын нормага жетпей калышын көрсөтөт экен. Ошол даамдан же түстөн кичине ылдыйраак турарын белгилейт экен. Мисалы, бул кыздын көйнөгү көгүш экен дегенде, бул жердеги көгүш деген сөз басаңдатылып айтылып атат. Көк түз эмес, кичине андан ачыгыраак өң дегенди билдирет экен. Балдар, бүгүнкү сабактан жакшы маалыматтарды алдыңар деп ойлойм. Анда силерге тапшырма 273 жана 274 көнүгүүлөр. Бул эки көнүгүүдөн силер сын атоочтун жай даражаларын таап көчүрүп жазасыңар. Анда кийинки сабакка чейин саламатта калгыла, көңүлдүү, коонак күн каалайм.